Карабастан алдыга умтулуш керек. Эркин күрөш боюнча Азиянын 4 жолку чемпиону, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова Баткен шаарынын тургундары менен жолугушуп баарлашты. Анда балбан кыз өзүнүн спорт тармагындагы ийгилик сырлары менен бөлүшүп, жаштарга кеп кеңешин айтып өттү. Өзүңө болгон ишеничти жогору кылыш керек. Күнүгө сүйлөш керек, багыш керек. Өзүңө ишенишиң керек. Мен бул турмушта кыла алам, сөзсүз түрдө кыла алам деп кыла аласың, мен дагы толугу менен ишенем. Анткени менде деле шарт болгон эмес, бирок мен кыла алдым, тарых жарата алдым. Демек, силер дагы ар бириңиздер тарыхты жаратышыңар керек. Ушул жашоодо өзүңөрдү кайсы орунда, кайсы адам катары өзүңөр жерде отуруп, өзүңөр тандап, кесипти да өзүңөр тандашыңар керек. Баарлашуу эркин форматта суроо жооп иретинде улантылды. Балбан кыздын көрмандары спортчуга арнап атайын ыр саптарында жазып келген. Биз Айсулуу эже Баткенге келишин билип, аябай тынчсызданып, аны күтүп отурдук. Жана ошо Айсулуу эжеге арнап ыр жаздык эле, ошону айтып коеюн. Айсулуу эже, спорттон бакыт таптыңыз. Дүйнөгө атыңыз чыгып, алтын медал тактыңыз. Биз сиз менен сыймыктанып жүрөбүз. Алла тоодой бийик болсун, бактыңыз. Ушул Айсулуу эже күмүш медалын алса да, анын медалы биз үчүн алтынга тете. Жолугушуу андан ары Баткен шаарындагы Жомарт Бүкүнбаев атындагы мектепте улантылды. Белгилей кетсек, Айсулуу Тыныбекова 11 декабрь күнү Лейлек районунун чек ара аймактарында кыдырып бир катар жолугушууларды өткөргөн. Айжан Аташтанова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.